Самара Сапарбай кызы Кара Суу районунун Достук айылынын тургуну. Аталган айылга келин болуп келгенден бери эле ичүүчү таза суунун жоктугу түйшүк жаратып келген. Анткени арыктан аккан суудан мал жаныктар ичсе, жергиликтүү жашоочулар дагы ошол суудан турмуш тиричиликке керек деп келишкен. Ошол жерге почти 10 жылдан өтүп калды, келин болуп келген. Ошондон бери эле таш ичет болчук. Эми былтырдан бери быйыл таза суу келди. Бардыгына шүгүр, рахмат. Жакшы болду. Ташып ичпей атабыз. Ишибиздин алдына келди ар бирибизге. Шарт кылып алдык. Кудайга шүгүр бардыгына. Рахмат. Таза. Буга чейин таш ичет болчук. Таш ичет болчук. Мына лотоктон ичет болчук. Тунаган мезгилде. Анан көбүнчө правда айылынан таш алып чыгат элек. Машиналар менен, техникалар менен алып чыгып ичет болчук. Сууну арыктан ташып ичкен учурда жергиликтүүлөр арасында ар кандай ооруга чалдыккандар дагы болуп келген. Ооба, мудар ушу арыктан ичет элек. Ал арыктан дагы жайында мынияктан келет. Мынияктагы тастагы гранттардан ташып ичет элек ичкенден кирип иридишпейбишке ошо арыктан алат элек. Азыр эми шүгүр, мына таза суу чыгып, бажыга кеңириштеп калдык. Машиналарды коюп, таштандарды коюп, сууга түзүп. Достук айылынын түптөлгөнүнө 30 жыл болсо, мына ушул жылдар аралыгында таза суу чыгарылган эмес. Аталган айылдагы 168 кожолукка таза суу киргизилген. Достук айылын таза суу менен камсыз кылуу курулуш иштерине каражат мамлекеттик бюджеттен бөлүнүп берилген. 3 километрден 5 километрге чейин жерден таштуу алып келип ичет элек да суулардычы негизинен. Бүгүнкү күндө ошо элдер баардыгы ушул таза сууну пайдаланышып, элдер баардыгы мындайча айтканда ыраазы болушуп, өздөрүнүн ыраазычылыктарын билдиришип, ушундай мамлекетибиздин ушундай бир кур бергендигине өздөрүнүн рахматтарын айтышып атат да, мындайча айткандачы. Эми суусуз өзүңүздөр билесиздер, суусуз жашоо кандай кыйын. Анан ошо алып келип ташып ичкенде ал сууну канчалык үнөмдөп ушундай иштетчү эле, эми бүгүнкү күндө кыйла жакшы шарттарды түзүп алышты. Калкты ичүүчү таза суу менен камсыз кылуу 87%га аткарылган. Мамлекеттин каржылоосу менен 7 райондун 30 айылы таза суу менен камсыз болуусу керек. Быйылкы жылдын эсебинен 26 айылга таза суу чыгарылып, дагы 4 айылда курулуш иштери жүрүп жатат. Бөлүнгөн каражат 796 миллион сом. 20 айылга таза суу берүү пландалган. Анын ичинен 2023 жылдын жыйынтыгы менен 16 айылга таза суу берилет. Калган 4 айылдын таза суу курулуш иштери кеч башталганына байланыштуу кийинки жылга өтө турган болду да. Негизинен Ош облусунда 537 айыл болгон болсо, бүгүнкү күндө 450 айылда таза суу бар. Башкача айтканда 87%ды түзөт да. Анын ичинен мамлекет тарабынан, бүткүл дүйнөлүк банк тарабынан, Арис тарабынан каржыланган таза суу объекттери бар да бүгүнкү күндө. Ошо 20-нын ичинде. Быйыл курулушу бүтпөй калган айылдарда келерки жылы иштер улантылат. Айымкан Исрал кызы, Замбузириков, УТРК Ош.